Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнгү биздин устаз менен боло турган маегибиз ушул Рамазан айында кээ бир амалдар жөнүндө болот. Кайсыл амалдар көбүрөөк аткаруу керек, ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи эле алгач мынага берер суроом, Рамазан айында кайсыл амалдарды көбүрөөк аткарсак жакшы болот? Ушул боюнча көрөрмандарга, студенттерге өзүңүздүн кеңешиңизди айтып кетсеңиз дамына. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Барыбыздын кармаган оразабызды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Бул улуу Рамазан айы бүткүл момун мусулмандарга бир жашоосуна бир шанс болуп берилип жатат. Ушул бир ай Рамазан айыны ким ушул Алла Таала талап кылгандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй бир жол менен кармай турган болсо, анда анын жыйынтыгы лааллакум таттакун, таквачылык экен да. Таквачылыкка жетип алган адам бул дүйнө акырет абад болот экен. Эми ушул айларда эмнелерди көбүрөөк аткарыш керек деген суроо болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерине, аяттарга көз чаптыра турган болсок, мисалы көбүрөөк Куран окуп, Куран менен алектене турган ай. Себеби бул айда ушул Куран түшкөн ай. Куран түшкөн ай болгон себептен бул ушул 12 айдын султаны болуп турат да. Ушул 12 айдын султаны болгон Рамазан айынын ичинде бир Кадыр түн деген кече бар. Ал бир түндү Алла Таала хайру мин альфи шахр дейт, 1000 айдан артык түн деп берип жатат. Мундагы уламалар эмне үчүн десе, ушул түнү Куран түшкөн экен да. Бүткүл ааламга хидайет болуп келген Куран ушул Кадыр түн кечесине түшкөндүктөн ушул Кадыр түнүнүн кечесинен ушул Куранны шарапаты экен да. Эми ушул улуу Рамазан айында Куран менен алектенген адам, Куран менен алектенген дегенде көбүрөөк ушул Курандын ичиндеги маанилер менен алектенишибиз керек. Кудай Таала эмне нерсеге бизди буйруп жатат, эмне нерсени тыйып жатат, ошол көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Куран дегенде бизде көбүрөөк жана бир хатма кылып койсом, бир окуп койсом деген түшүнүк көбүрөөк келип калат да. Ал жерде ошол Куранды окуп коюш, хатма кылып коюш бул да өтө чоң сооп. Бирок биз кыяматта ушул түбөлтүү бир жашоого барып жаткандан кийин ошол Курандын ичиндеги Кудай Таала менден кандай жашоодо талап кылат, Кудай Таала менден эмне нерсени талап кылат, кандай нерсени тыйылышымды талап кылат деп ошол нерсеге көбүрөөк көз чаптырып, ошол Кудай Таала талап кылган нерсени канчасын аткардым жашоомдо, канчасы калып жатат деп ушул улуу Рамазан айынын астында биз өзүбүздүн жашообузга бир көз чаптырып көрүшүбүз керек да. Ошондуктан бир чоң амал ушул Куран окуу экен. Куранда тадаббур кылуу, тафаккур кылуу, ой жүгүртүү, акыл калчоо, ошону нафс менен күрөшүү, ушул амалдарга токтолушубуз керек экен. Анан экинчиден эң бир чоң амал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келген, аяттарды карасак да ушунчалык маани берген бир амал бул садака экен да. Садака дагы ушунчалык бир адамдын жашоосунда, адамдын ушул бул дүйнө акыретинин бактылуу болушуна түздөн-түз таасир бере турган бирден бир амал ушул намаз, орозолор кандай болсо ошонун катарында келген амал бул садака экен да. Биз садаканы көп маани бербейт экенбиз да жашообуздачы. Садака берип койсок, мечитке же медресе же бирөө ооруп атат десе, бир 20 сом, 30 сом, ашып кетсе бир 5 сом, 1000 сом берип коет экенбиз да. Таза көп чыгарса 1000 сом берип коет экенбиз да. 5 вакыт намазга канчалык бекем болуп, казы болуп калса канчалык коркобуз да, мисалы, туурабы? Ошол сыяктуу эле ушул садака берүү дагы ушул Куран аяттар, хадистер карап көрсөк, ушундай кутулуучулар, кыяматта азапты көрбөй турган, ийгиликке жеткен, түбөлүктүү жашоодо бир бактылуулукка жеткен адамдардын сыпатын сыпаттаганда, момундардын чыныгы сыпатын сыпаттаганда Алла Таала ушундай садака берүүчүлөр, нафака берүүчүлөр, берешендүүлөр деп ошону көп токтолот да. Алла Тааланын бир сыпаты ошол берешендүүлүк экен да. Ушундай берешен инсан ушундай бир бактылуулуктун ачыкчан ача турган бир сыпат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бир куттуу хадисине токтолуп турган болсок, пайгамбарыбыз өзүнүн адашпасам Муаз ибн Жабал сахабасына айтат да. Мен сага ушундай жакшылыктардын эшигини ача турган, жакшылыктарды көрсөтө турган бир амалдарды айтайын дейт да. Дегенде Муаз ибн Жабал айтат, айтыңызчы Алланын элчиси дейт. Дегенде пайгамбарыбыз биринчи айтат, орозо дейт.
Орозо карма дейт, көрдүңүзбү? Бул жерде бул орозо дегенде максат жанагы азыркы орозону айтпайт, фарз болгон. Бул жерде нафил орозо максат. Нафил орозо кармоо ушул адамдын жакшылыктарга жетүүсүнө бирден бир себеп боло турган нерсе орозо экен да. Экинчисинде пайгамбарыбыз айтат, ас-садака дейт да. Садака берүү дейт. Көрдүңүзбү? Орозо менен одан кийин эле пайгамбарыбыз садаканы айтат. А эми үчүнчү амал эмнени айтат? Пайгамбарыбыз үчүнчүсүн айтат, салатул абди фи жауфил лайл дейт. Пенденин түндө туруп намаз окуусу дейт. Көрдүңүзбү? Орозо, садака, намаз үчөөнү айтып жатат да. Садаканы ушундай эң бир исламда эң бир чоң ибадат, орозо, анан намаз болуп турса, экөөнүн ортосуна садаканы кыстырып кетип атат да пайгамбарыбыз. Караңызчы, канчалык садаканын фазилаты күчтүү да. Ошон үчүн садака боюнча китептерди жазсак болот да. Ушул жерде дамыла ушул садака боюнча сөздү баштадыңыз. Ушул садака берүүнүн бүгүнкү мусулман жашоосунда, мусулмандарда орду кандай? Эгерде бир киши садака бере турган болсо, бул жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болот? Түбөлүк деп айтабыз, кыяматта садака берүүчүлөргө кандай сооптор берилет? Ушулар жөнүндө кичине хадистерден, аяттардан токтолуп кетсеңиз, көрөрмандарга бир аз түшүнүктүүрөөк болот эле. Эми бул дүйнөдөгү пайдасы кандай? Мисалы садака бергенде. Садака бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде карап көрсөк, мен арабчасын айтпайын, вакыттын азыгынан. Кыргызчасын айтып кетсем, мисалы пайгамбарыбыз кээ бир хадистеринде айтат да, садака берүү бул ар кандай апат кырсыктардан сактайт дейт. Садака берүү менен биз күтүлбөгөн бир кырсыктардан сакталат экенбиз да. Балабыз, үй бүлөбүздүн атынан, ата-энебиздин атынан садака берип койсок, ушул балдарыбыз эле, ата-энебиз эле ушул күтүлбөгөн бир асман жерден келе турган бир апат кырсыктардан сактаганга ушул садака бирден бир себеп болот экен. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат, ушул жаман өлүмдөн сактайт дейт садака. Жаман өлүм кандай десе, жаман өлүм ушул адам баласы Кудай сактасын, ушул күнөө жасап аткан учурда жан чыгып кетсе, бул өтө жаман өлүм ушул экен да. Күнөөнүн үстүндө жан берүү. Ошондуктан садака берген адам ушундай бир ибадаттын үстүндө, бир сооптуу, жакшы амалдын үстүндө жан бериши да бул садакага байланыштуу экен да. Анан пайгамбарыбыз анын башка бир хадисинде айтат, өзүңөрдүн ооруңарды садака менен дарылагыла деген хадиси бар да. Садака берүү менен канчалык ооруларыбызга шифа таппай, ар кандай врачтарга барып ошентип жүргөн болсок, анда садака берип туруп, бир 2 рекет намаз окуп туруп, анан врачтарга барып себин аткара турган болсок, анда башкача шифа болот да. Анда ошол врачтардын дагы жүрөгүнө Алла Таала ушундай бир дарыларды, ушундай бир туура дарылоону дагы Алла Таала ушул садака аркылуу берип коет да, иншалла. Ушундай бир көптөгөн пайдалары көп бул садака берүү. Садака берүү мисалы пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат, садаканы бергенде дагы ушундай жакыныңдан бер дейт. Себеби жакынга өзүңдүн жакының муктаж болуп туруп башкага бергенде бул жакшы болбой калат экен да. Жакын адамың муктаж болуп турса, ошого садака берсең, садака бергенде албетте ага садака деп бербейбиз, ага хадия деп беребиз, белектеп. Белектеп беребиз. Бирок ошондо эмне болду десе, 2 сооп алат экен да бул жакшылыгы. Биринчиси ошол бир тууганың менен, жакын адамың менен карым-катнаш түзүү деген бир сооп алат экенсиң. Экинчиси ошол садаканын соонун алат экенсиң да. А башка сырттагы адамга садака берсең, ошол садаканы эле соонун алат экенсиң. А эми кыяматтагы соо, кыяматта кандай абалда болот десе, кыяматта адамдар ушунчалык ата баладан качып, эне кызыдан качып, бир туугандан качып калган учурларда Алла Таала айтат, ушундай бир садака берген инсандар дейт да. Эгер эме болсо, ушул бир аятка бир токтолуп өтөйүн. Кенен токтолуп кетсеңиз. Бакара сүрөсүнүн 274-аятында Алла Таала мындай дейт да: "Аллазина юнфикуна амвалахум бил-лайли ван-нахар." Ушундай бир инсандар дейт, өзүнүн малдарын, байлыгын дейт, түндө жана күндүзү дейт, садака берсе дейт. Сирран ва аланиятан дейт, жашыруун жана ачык кылып садака берсе дейт. Түнү, күндүз, анан жашыруун жана ачык кылып садака бере турган болсо дейт, фалахум ажрум инда роббихим. Алар үчүн Алланын астында, өзүнүн жаратуучунун астында ушундай бир сооптор бар дейт.
Анан вала хауфун алейхим вала хум яхзанун. Алар үчүн ушундай махшар майданда адам баласы ушундай коркуп, эми менин абалым кандай болот деп мындай стресске түшүп, ушунчалык тердеп, өзүнүн атасын, апасынан качып, бир туугандан качып, баладан качып калган учурда алар үчүн эч бир коркунуч жок дейт да. Эч бир кайгы капа жок дейт да ушундай инсандар үчүн. Караңызчы, садаканын орду канчалык бир кыяматтагы тозоктун азаптан куткара турган амал бул садака болуп атат да. Ушундай бир инсандар болот дейт да. Түндө, анан күндүз бир түн күн алар үчүн айырмасы болуп өткөн да. Демек садака берүү бир убакытка белгилөө дурус эмес, Дурус эмес. Айрыкча дагы кандай десе, ушул түндү биринчи Алла Таала зикир кылып атат да, лайл. Анан күндүз айтып жатат. Түндө берген садакаң күндүзгүдөн да соо көбүрөөк болуп атат да. Сен түндө садака берсеңиз, эч ким сизди көргөн жок, риядан алыс болуп жатасыз биринчи. Экинчиси, алган адам дагы тартынбай эметкен да. Түндө барып, мүмкүн сиз эшигинди какылап туруп, үйүнө варатасынан, дарбазасынан таштап чыгып кетесиз. Демек, ушундай сөз бар го, оң колуң менен берген садаканы сол колуң билбесин деп. Ошол нерсе качан аткарылып атат? Ошол түндө болуп жатат да. Сиз түндө бирөөнүн үйүнө бардыңыз, бир муктаж үй бүлөгө бардыңыз дагы, бир мешок унду алып барып туруп койдуңуз дагы, соңына күн басып, алуу дегенде чыгып коесуз дедиңиз, чыкканда кетип калдыңыз, мисалы. Ким берди? Жалгыз жараткан Алла көрдү. Алган киши да уялбайт да. Эртең күнү сиз жүзүңүздү көрсө да күндүз тартынбайт да. Күндүз көрсөтүп берсеңиз, сизди башка жерде көргөндө өзүн ыңгайсыз сезиши мүмкүн да. Мен муктаж болуп калдым, ушул киши мага берди дегенде ар кандай абалда калышы мүмкүн. Ошон үчүн карасаңыз, Алла Таала түндө жана күндүз дейт. Эми кээде түндө бере албай калдыңыз, күндүз бериш керек болуп калды да. Ошондо күндүз эле беришин керек деп атат. Аран сирран ва аланиятан дейт. Жашыруун садака берип, жана ачык садака берген инсандар деп атат да. Кайра эле жашыруун садака берүүнү, ачык садака берүүнү биринчи Алла Таала айтып жатат да. Кайра сиз айткандай, жана оң колуң берген садаканы сол колуң билбесин дегенде, жараткан жалгыз Алла Таала көрүп турат деген нерсе болуш керек экен да. Болду. Жашыруун келип эле бирөөнүн чөнтөгүнө мындай салып коюп, же болбосо башка бирөө аркылуу берип коюп, эч бир башка адамдар сезбей калгандай абалда берсеңиз, бул садаканын соо ушунчалык өйдө болот экен да. Эми Алла Таала ошондой инсандар эртең махшар майданга, кыяматта ушундай тирилип эсеп китепке бере турган убакыт келип, эми кандай болот экен менин абалым дегенде дейт, алар үчүн эч бир кайгы капа жок дейт да. Караңыз. Бая пайгамбарыбыз орозо, садака, намазды үчөөнү чогуу кетип жатат да. Бизде ушундай бир аз эметип калдык да, ушул садака дегенде оюбузга ушундай нерсе сиңип калды. Садака бергенде мен бирөөгө берип жатам, бирөөгө жакшылык кылып жатам дейсиз. Мечитке бердим, медресеге бердим, же паланча тууганыма же кошнама жакшылык кылдым деп ойлойбуз да. Бирок садака берген адам биринчи чын-чынында мындай ойлоп көрсөңүз, ал бирөөгө жардам кылган жоксуз, чынында өзүңүзгө жардам берип атасыз да. Өзүңүздүн акыреттик түбөлүк жашооңузду абад кылып атпайсызбы? Туурабы? Сиз мисалы мага 10 сом берсеңиз, Алла Таала айтып жатат да, "Манча бил хасанати фалаху ашру амсал". Ким мага бир жакшылык менен келсе, 10 эсе берем деп атпайбы? Сиз мага 10 сом берип жакшылык кылдыңыз, Алла Таала 100 сом кылып сизге берип жатат. Мүмкүн бул дүйнөдө берип жаткандыр. Мүмкүн ал дүйнөдө берип жатат. Мүмкүн экөөнү да тең бериши мүмкүн да. Айрыкчасы бизге эмне керек? Эмне керек десе, бизге ал дүйнөнүкү керек болуп жатат да. Түбөлүктүү жашооңуз туруп атса, бул дүйнөдөгү 100 сомду алсаңыз, бул дүйнөгө ишетесиз, жок болот. Бирок акыретке калтырып койсоңуз, ал акыреттеги түбөлүктүү жашооңузду абад кылып, ошол жанагы эч бир кайгы капанын жок болушуна себепкер болуп атат да. Ошон үчүн ушул садакага берип аткан учурда адам баласы мен мечитке бердим, же медресеге бердим, же паланчага түгүнчөгө бердим дебестен, мен өзүм үчүн берип жатам. Мунун жакшылыгы мен үчүн болуп жатат. Ушу пайгамбарыбыз айткандай, жакшылыктардын эшигини мен садака аркылуу ачып жатамын. Түбөлүктүү бактылуулугумду бул дүйнөдөгү ооруп аткан ооруларыма, баламдын же болбосо өзүмдүн оорум болобу, же бир кырсыктар болобу, бир кандай бир проблема болуп аткан болсо, ошону мен ушул садака аркылуу жоюп жатамын. Эң чоңу дагы бир эме, пайгамбар ошол хадисин айтат да, бул садака жана суу отту кандай өчүрсө, садака күнөөнү ошондой өчүрөт дейт да. Караңызчы, канча күнөөнү кетирип жатабыз да, туурабы? Ошончо күнөөнү эми кантип кечирейин десеңиз, мээримдүү Кудай Таала садака менен дейт да. Садака менен кечир дейт. Садака берсең, ошол күнөөгө мен чийип салайын деп атат да. Караңыз, адам канчалык өзгө өзү кыянат кылат да, мындай карап турсакчы. Сен өзүңдөн мечитке тырышканың, мечиттен тырышкандык эмес ал. Ал өзүңдүн жашооңдон, өзүңдүн бактылуулугуңдан тырышканың да ал.
Негизи көпчүлүк ушул жерде тапкан эми Кудай берген байлыгын чекесинен балдарына, неберелерине деп пландап атпайбы? Ушунун чекесинен Кудай жолуна деп да берген жакшыраак экен да. Сиз айткан нерсени ушул уламалар жакшы нерсени айттыңыз. Уламалар айтат, адам баласы байлыгын 3кө бөлүп койгон жакшы дейт да. 3кө бөлүп иштеткени жакшы дейт. Биринчи бөлүгүн күнүмдүк жашоосуна дейт да. Күнүмдүк жеп ичип жатып атасыз, машина, үй керек да. Ушуга иштетип дейт, бир бөлүгү ушуга кетиш керек дейт. Бир бөлүгү сиз айткандай жанагы келечектеги балаңыз окуш керек ал. Эртең үйлөш керек, башка кылыш керек, бул жашоодо керек. Бир бөлүгүн ошого камдап койсо болот дейт. Бир бөлүгүнү ошол кайыр садака, муктаж үй-бүлөлөргө деп бөлүп коюш керек дейт да. Бирок ошол мындай сырттан алганда биз кайыр садака башка үй-бүлөлөргө деп жатабыз негизи. Бирок ошонуңуз негизи ошол өзү келип туруп сиздин негизи жашооңузду бактылуу кыла турган нерсе ошол бөлүк болот да. Бул балаңызга бергениңиз, өзүңүзгө бергениңиз, жеп атканыңыз, адалдан таап атканын баары сооп болуп атат. Бирок эң чоң сооп кайсыл жакта турат десе, сиз өзүңүздүн бактылуулугуңузду эмес, өзгөлөрдүн бактылуулугун эңсеп, башка бирөө ушул бактылуу болуп калса экен, башка бирөөнүн курсагы ач болбосо экен, башка бирөөнүн үстү жыртык болбосо экен деген максатта сиз башка берип атканыңыз бул эселеп ошол жанагы Кудай таала эселеп берген деген сооп ошол жакта жатат да. Пайгамбарыбыздын куттуу хадиси барбы? Өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганыңа жакшы көрмөйүнчө сен толук момун эмессиң дегендей. Көрдүңүзбү? Кайра эле ошол да. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрө деп кайра эле башка бирөөгө түртүп атат да. Ислам дини ушундай дин экен. Мисалы топту дуалга курсаң өзүңө кайтып келгендей, канчалык сиз башка бирөөгө жакшылык кылган сайын өзүң эселеп кетет экен да. Ошону нафсы коргор бизди ушунчалык азгырат экен, шайтан ушунчалык азгырат экен дагы. Бирөөгө берсең, Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Шайтан яйдыгын факыр дейт. Силерге факыр, кедейликти вада кылат дейт да. Караңыз, берип койсоң азайып калат, берип койсоң жок болуп калат, берип койсоң балаңа жетпей калат. Мындай болуп калат. Түшүнүктөр орнотот экен да. Ошон үчүн канчалык бирөөгө бергениңде ошону биз калыптандырып алышыбыз керек. Бирөөгө берип атканым бул акыретим үчүн болуп жатат. Бул түбөлүктүү дүйнөм үчүн кетти деп түшүнүшүбүз керек экен да. Эми Кудай Тааланын бир аятын мен окуп, ушунчалык көп жерлерде баяндарда айтып жатамын. Өзүм да ошону өтө таасир алдым. Алла Таала Куранда айтат да, силер садака бергиле дейт. Силердин бирөөңөргө өлүм келгенге чейин дейт да, өлүм келгенге чейин садака бергиле дейт. Анан уландысын айтат. Садака бербеген адам фаяқула робби лаула аххартани эла ажалин қариб дейкен да. Адам баласы жаны чыгып ошондой өлүп аткан учурда айтат экен: "Эй Аллахым, менин өмүрүмдү бир аз бул дүйнөдө узартып койгонуңда, бир аз жашоо бергениңде" дейкен да. Эмне кылат элең деген суроо да. Бир аз убакыт берсем эмне кылат элең деген суроо десе, жанагы адам айтат экен: "Мен садака берет элем" дейт экен да. Көрдүңүзбү? Келип бул дүйнөгө келип 2 рекет намаз окуп же дагы бир оросо кармайм дебестен бир өкүнүч, чоң өкүнүч ошол садака берет элем деп өкүнөт дейт да. Фа акуминас салихин, садака берди, салих пендең болуп кайтат деп дейт да. Эми бул жерде суроо туулат экен да. Эмне үчүн адам баласы ушунчалык садака бербегениге өкүнөт? Алла Таала эмне үчүн ушуну айтып жатат деген бир суроо жаралат да. Эми убакыт болсо, бул теманы мен кийинки эмеде жолугушууда түшүндүрсөм, эгер бул жана айтпадым, садака бул чоң бир китеп жазсак болот экен. Негизи анан садаканын орду жашоодогу, бул дүйнө акыреттеги жашооң ушунчалык мен ойлоп калдым. Түз адамды бактылуу кыла турган бирден бир амал ушул садака экен да. Ошон үчүн эгер эме болуп калса, мен кийинки жыйында ушул аятты түшүндүрүп дагы садака боюнча айтып өтсөк болот. Өтө сонун болот. Себеби бул чоң тема экен. Буюрса бир дагы 2-1 немедеби толуктап кетсек жакшы болот экен да. Анда бүгүнкү илмий суроо жообубузду жыйынтыктасак, жыйынтыкты мен бир баягы сиз айттыңыз го, садака боюнча жашыруунуп, анан ачык садака берүү немелери бар деп, эрежелери. Анан бир кыска окуяны айтып кетейин жыйынтыктап. Бир киши Кудай жолунда бир медресе салыптыр да. Медресе салыптыр дагы.
Анан ушул медресеси бүтүп, Татынакай балдар окуйт экен. Анан ушул медресесине эртемине күндө небересинин машинасына салып медресеге алып барат экен. Бирок медресеге жетпей, бир көчө медресеге жетпей токтойт экен да. Балдарын ошол жерден түшүрүп, неберелерин эми бияка силер басып баргыла, мен бул жакка кете берейин дейт экен. Анан муну байкаган бир киши бар экен, анан сураптыр да, сиз эмне үчүн ушул медресеге жакын барбайсыз? Келесизден бир көчө бияктан бурулуп кетесиз, балдарыңызды, неберелериңизди түшүрүп коебуз десе, ал кишине жооп берген экен, ооба, мен Кудай үчүн бир иш кылдым. Эгер ушул мечитти, медресени көрүп туруп, менин жүрөгүмдө бир жок кичинекей бир урур деп койдуар, мактануу сезимдер пайда болбосун. Мен Кудай үчүн кылдым эле го деп, ушул ишим ушул бойдон калсын деп бир көчө бияктан кайрылып кетип калат экен. Салып койгон медресесин көрүп, баягындай сыймыктанып кетпеш үчүн. Сыймыктанып кетпеш үчүн иштер кылат экен. Машалла. Аллах. Рахмат амула. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.